Алга айылында 120 орынга ылайыкташкан бала бакчанын курулушу 70% аяктады. Учурда дуалдарды шоо иштери жүрүп, жакынкы күндөрү чатыр жабуу иштери башталат. Курулушта 35 жумушчу жана атайын оор техникалар тартылган. Имарат күз айларында пайдаланууга берилет. Жалпы сметалык баасы 69 миллион сом. Каражат мамлекеттик бюджеттен бөлүнгөн. Бетон кладка иштери бүттү. Азыркы учурда биз кровлясын баштайбыз, крышасын, анан фасад иштери жүрүп жатат. Монтаж, электромонтаж иштери бүттү, сантехника иштери бүттү. Ичинде бүт стяжкалар бүттү баарычы. Азыркы учурда общий балдар 34 бала, 35 бала. Мунун ичинде сантехник, бетонщиктер бар, арматурщиктер бар. Эки кабаттан турган бакча заманбап талаптарына ылайык курулууда. Биринчи кабатында каулалуу бөлмөсү, медайым бөлмөсү жайгашкан. Сыртта ачык оюн аянтчалары, оотканасы жана башка инфраструктуралар да болот. Имарат 8 балдык жер титирөөгө туруштук берерин адистер билдирүүдө. Ушу прибор менен келип, баягы цепление деп коебуз, баягы дуалдын биримдигин баягы давление менен тартып көрүшүп, анын бекемдигин аныктайт. Ал протоколдор дагы бар. Мына бул баягы каркас колонна ригелдейбиз. Алардын да ошол каркастарынан бери, арматурный каркастарынан бери проектке дал келеби, проект боюнча байланып атабы, коюлуп атабы, мунун баарын контролдоп, анализдеп турабыз. Кызыл Октябрь айыл аймагында учурда 12 бала бакча иштеп, анда 867 бала тарбияланууда. Дагы 300дөй бала кезекте турат. Жаңы бакчанын ишке берилиши менен бул сан бир топ кыскартмак дешет. Мындан сырткары жергиликтүү бийлик бакчалардын муктаждыгын чечүү максатында кыска мөөнөттүү бакчаларды да уюштуруп жаткандыгын белгилүүдө. Мектепке чейинки билим берүүгө бара турган балдардын саны кыйла кыскарат. Себеби азыркы учурда бул жерде 60 орунду эски бала бакча бар. Анын ордуна бул жерде 120 орунду бүтсө, балдардын саны кесин азаят. Мектепке чейинки билим берүү жаатына кыйла иш алдыга жылат. Муктаждыктарды чечүү жаатында дагы кошумча биз 2024 жылы кошумча 3 сааттык мектепке келечек долбоору, келечекке билим берүү долбоору аркылуу Гүзар балдар бакчасы ошол долбоорго кирип, ал жерде 100 бала кошумча 100 бала тарбияланууда. Жыл башынан бери аймакта 2 жаңы бала бакча пайдаланууга берилди. Дагы 2 бакчанын курулушу үчүн документтер даярдалып жатат.